68 миллион киловатт саат. Кыргызстандыктар акыркы суткада эле дал ушунча көлөмдө электр энергиясын колдонушкан. Өлкө боюнча электр энергиясын бөлүштүрүүчү улуттук электр тармагы бул абдан чоң көлөм экенин белгилейт. Азыр суук мезгилде өлкөнүн энергетикалык объектилери толук кубаттуулукта иштөөдө. Бирок бул техникалык көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн экенин адистер айтышат. Генерация канча болсо, потребление да ошончо болуш керек да. То есть эч качан электр энергиянын пайдалануусу ашып кетпеш керек да. Любой электр жабдык өзүнүн бир ченелүү бир кубаттуулугу бар. Ошол эле генератордун, ошол эле трансформатордун бир өзүнүн бир чиктөө кубаттуулугу бар. Ашыкча жүктөлсө, өзүнүн ал электрооборудун өзүнүн автоматикасы бар. Түшүндүрө турган болсом, bir машине болсо, bir 5 киши бата турган болсо, ага bir 10 киши кире албайт да, ошондой сыяктуу эле ал тез бузулат, эксплуатациядан иштен чыгып калышы мүмкүн да. Ызгар суукка карабай Кыргызстанда электр жарыгын өчүрүүлөр болгон жок. Энергетика тармагы кышкы мезгилге дыкат даярдык көрүп, бардык оңдоо иштерин жүргүзгөн. Маселен, быйыл электр линиялары толугу менен жаңланды. Республика боюнча бир катар автотрансформаторлор жана трансформаторлор алмаштырылды. 41 көмөк чордондо жалпы кубаттуулугу 412,5 мегаватт болгон кубаттуулукту жогорулаттык. Андан тышкары жалпы улуттук электр тармактары боюнча быйылкы жылы 411 дана 1004 трансформатордук көмөк чордон орнотулду. Бул бардык республика боюнча бардык райондор, региондорго бөлүштүрүп берилип, улукта жүрүп өттү. Кышка даярдык боюнча дагы биз спецтехникалар сатып боюнча иштер жүргүзгөнбүз. 400 миллион тегерегинде бүгүнкү күндө 106 дана спецтехника сатып алынууда. Булар дагы ар бир региондорго, ошол оперативдик бригадаларга энергетикалык тейлөөнү жакшыртуу максатында, жер-жерлерде калыбына келтирүү иштерин жакшыртуу максатында ошол энергетика тармагына өздүк каражаттын эсебинен сатып алынды. Ушул тапта калк жылуулук энергиясы менен туруктуу камсыздалууда. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү менен Бишкек жылуулук борбору штаттык режимде иштеп жатат. Жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн коммуналдык кызматтар күчөтүлгөн режимде нөөмөттө турушууда. ТЭЦ греет воду, а тепловые сети. Жылуулук электр борбору сууну жылытып бизге 80 градуста жөнөтөт. Ал эми биз аны жылуулук кылып жарандардын үйүнө жеткиребиз. Ушул суук күндөрү авария же техникалык кемчиликтер болгон жок. Жылуулук калкка үзгүлтүксүз берилип жатат. Жарандардан кайрылуулар келип түшсө, аларга жооп бере турган атайын жумушчу топ иш алып барышууда. Энергетика министрлигинин башчысы борбор калаадагы жептин кышкы суукка туруштук берүүгө даярдыгын текшерди. Министр авариялык өчүрүүлөргө жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүүнү тапшырды. Ошондой эле Таалайбек Ибраев бригадалык тейлөөнү күчөтүүнү жана нөөмөт иштерин уюштурууну тапшырды. Акмөр Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.